Электр жарыгын ашыкча пайдалануудан улам зымдар менен трансформаторлар иштен чыгышы мүмкүн. Мындай кырдаалда ири аварияларга жол бербөө үчүн ыкчам жөнөө бригадасы кызматта. Адатта күнүнө 8дей чалууга барсам, катуу суук түшкөнү 14 жерге барууга туура келет. Бардыгы обогревательдерин иштеткенине байланыштуу баягы көтөрө албай нагрузканын көптүгүнөн авариялар көп болуп жатат. Ошого байланыштуу биз күндөп түндөп иштегенге туура келип жатат. Биз жумушубузду так жана бат-баттан аткарып, экинчи чалууга барабыз. Ушу тапта өлкө аймагында 250гө чукул авариялык бригада иштөөдө. Ашыкча керектөөдөн улам зымдар менен көмөк чордондорго күч келүүдө. Алардын жүгүн жеңилдетүү үчүн абоненттер башка түйүндөргө туташтырылып жатат. Бул аралыкта жарык 1 сааттай өчүрүлүүдө. Ашыкча иштетүүлөргө жол бере турган болсо, кандай биздин жабдууларыбыз ачык айтканда кыйрап калууга түздөн-түз таасир берет да бул ашыкча иштетүүлөр. Бул жерде эч кандай верный отключение деген түшүнүк дагы жок, биздин планыбыз дагы жок. Болгону жабдууларды сактап калыш. Эгерде ошол эле ошончолук жүктөлүү болуп атканда биз бул жабдууларга мындай мероприятия жүргүзбөй турган болсо, анда бизде мындан дары да чоңураак проблема жаралып калышы мүмкүн да. Ызгаар суук түшкөнү электр кубатын пайдалануу өсүп, тарыхый максимумга жетти. 12 январдан бери суткасына 70 миллион киловатт сааттан кем эмес электр энергиясы колдонулууда. Кыргызстандын энергия системасы колоссалдуу нагрузкада өттү. 3 күндөн бери потребление Кыргызстанда советтер доорунан деле тарыхта болгон эмес. 15-нде 76 миллион киловатт саат кетти да. Анан мындай күндө айтып кетиш керек, биздин энерго компаниялар бүттөн штаттык режимде иштеп атышты, аварийный службалар баары тең даяр болуп турушту. Бишкек жылуулук электр борбору күнүнө 7000 тонна көмүр жагууда. Ал эми ташылган көлөм андан азыраак. Мындан улам энергетика министринин тапшырмасы менен көмүр биринчи иретте жепке ташыла турган болду. Суук күндөрү Токтогул суу сактагычындагы суу дагы салыштырмалуу көбүрөөк сарпталды. Күндө көлөмү 10 миллиард 350 миллион куб суу болуп атат. Ушул күндөрдө суткасына расход 70 миллион куб суудан көбүрөөк болуп атты. Кыштын чилдесинде максимальный расход болот. 10 күн эгерде ушундай режим менен иштегенде эле уже 700 миллион куб суу кетет. Энерго тутум күз-кыш мезгилине толук кандуу даяр болгондуктан суук күндөргө туруштук берди. Энергетика ишканалары жарандарды электр кубатын сарамжал пайдаланууга чакырат. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.